Украина Россиянын аймагына АТАКМС менен алгачкы соккусун урду. Украинанын куралдуу күчтөрү Брянск облусундагы объектиге түн ичинде 6 АТАКМС ракетасы менен чабуул жасады. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Бүгүн түнгү саат 3:25 Брянск облусундагы объектиге 6 баллистикалык ракета менен сокку урулду. Такталган маалыматтарга караганда, Америкада жасалган АТАКМС оперативдүү тактикалык ракеталары колдонулган деп айтылат ведомствонун маалыматында. ЗРС-400 жана ЗРПК Панцир абадан коргонуу системасынын экипаждары 5 ракетаны атып түшүрүп, 6 ракетасын жабыркатышкан. Аскердеги объектинин техникалык аймагына снаряддын сыныктары түшүп, өрт чыккан. Жалын тез арада өчүрүлгөн. Жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Ушул жана башка жаңылыктар видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга мына ментип каттала кетиңиз. Ошондо гана сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Бирдеме болсо эле штраф, бирдеме болсо эле жаза. Налогду кантип элден алсак, кантип штраф салсак. Айыл чарба министрлиги эт сатууну каалаган жарандарга малды үйүндө эмес, касапканаларда союуну милдеттендирип, талаптарды аткарбагандарга айып пул салууну көздөп жатат. Бул мыйзам долбоору өзү үчүн мал сое турган жарандарга тиешелүү эместигин билдирди. Аталган мыйзам долбоору бүгүн 18 ноябрда парламенттин комитетинин жыйынында каралды. Ченен бузуучуларга карата жаза чараларын колдонуу менен өлкөнүн бюджетинин толуктоону максат кылбастан баса белгилеп кетем делем. Тескерисинче мындагы ченемдер келечекте ката кетирүү жана туура эмес иш аракеттер жасабоо үчүн сабак болот деп ишенем. Бул өзгөртүүлөр калктын саламаттыгын сактоо, эпизоотиялык бетилдиктин, ветеринардык санитардык коопсуздугун камсыз кылууга жана экологиялык абал жакшыртууга чоң шарт түшөт. Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиевдин айтымында бул чара элдин коопсуздугу үчүн, оорлуу малдын эти сатыга чыгып кетпеши үчүн жасалып жаткандыгын билдирди. Жана коммерциялык максат менен союлса, ал обязательно тегил мал союлчу жайларда союлуш керек. Ветеринардык требованиялар да болуш керек да. Мисалы көп нерселердин баары союлуп, короодон союлуп туруп, жана базарларга чыгып кетип атпайбы, жана ооруган кээ бирөө аларды карабай калып атышпайбы. Депутаттар жарандар малды касапканага алып барып сойдура турган болсо, эттин баасы кымбаттай тургандыгын айтып, министрликтин сунушун колдогон жок. Алар мыйзам долбоорун артка кайтарып, толуктап иштеп келүүнү тапшырды. Омбука союш үчүн караколдогу мясокомбинатка алып барып сойдурушун керек да. Жүктөп алып, логистикасына акча кетириш керек, бензинине акча кетириш керек. Анан ал этти алып келип Бишкекке сатайын десем, 480 сом болгон этиң 700 болот. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамды колдобоңуздар. Бул жеке бизнес, орто чаккан айылдагы бизнестерди өлтүрөт бул. Эттин баасын кымбаттатат. Айылдагы фермерлерди 10 бука баккан, 15 бука баккан, ошонун баарын өлтүрөт бул. Мен сунушум күн тартыбынан алып ушул кайрабатка жиберели. Депутат Акбөкөн Таштанбеков акыркы мезгилде жогорку кеңешке элден салык жыйноо, айып салуу өңдүү мыйзам долбоорлор көп келип жатканын билдирди. Акыркы көргүндөрү биз кабыл алган мыйзамыбыз налогду кантип элден алсак, кантип штраф салсак, даже скутер айдаба, скутерге да салабыз деп эле бардыгы эле жалаң ушундай болуп атат.